Ош шаарында зордук зомбулукка каршы флешмоб өттү. Ага Кыргыз Өзбек эл аралык университети менен Россия мамлекеттик социалдык университетинин Оштогу бөлүмдөрүнүн студенттери катышты. Жаш жарандарды зомбулукка кайдыгер карабоого, мындай терс окуялардын алдын алууга чакырышты. Иш-чара зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында өткөрүлдү. Аны жигердүү жарандар программасынын гендердик жана үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жарандарды узак мөөнөттүү колдоо долбоорунун аткаруучулары демилгелешти. Белгилесек, өткөн жылы өлкө аймагында 10.151 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Кыргызстанда зомбулукка кабылгандардын 95%-ын аялдар түзөт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдөгү ар бир 3-чү аял физикалык же сексуалдык зомбулукка кабылат. Biz bunu менен элдерди өзүбүзгө внимание тарталы дедик, чтобы элдер равнодушный калбаш үчүн против насилий көп максатта болду. Бул флешмоб негизинен бул бий менен биз негизинен адамдарды ошол руханий жактан жардам берели деп, ошол алардын ошол бүгүнкү күндө ошол насилийге каршы да эң максаты ошол адамдардын зордук зомбулуктан алып чыгуу максатында болду.